Үй алууну кыялданып жаткан жарандар үчүн жагымдуу жаңылык. Айыл банктан ислам терезеси аркылуу шариат талаптарына ылайык ипотека. Жылдык үстөк ба 14%дан башталат. Баса Айыл банк мамлекеттик банк болгондуктан башка банктарга салыштырмалуу үстөкчен өтө төмөн экен. Мындан тышкары мурабаха жолу аркылуу автоунаа, айыл чарбасын керектөлүүчү каражаттар жана үй тиричилик техникалар үчүн дагы ыңгайлуу шарттар каралган. Эгер сиз дагы ислам принциптерине ылайык каржылоо алгыңыз келсе, төмөндөгү номерлерге кайрылыңыз. Ал эми биз болсо бүгүнкү эфирибиздин коногу болгон Сейитбек агабыздын үйүнө жөнөдүк. Сиздер менен чогуу ислам принциптери аркылуу үйлүү болгон каарманыбыз менен маектешебиз. Ассаламу алейкум байке. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Үйүңүз кут болсун. Рахмат, кош келиңиздер. Сиздин үйүңүздү көрүп алып жаман кубанып атам. Сыртын кумуш сонун экен. Жакшы райондо. Рахмат. Сейитбек байке, бул үйдү кантип алып калдыңыз? Айыл банк аркылуу кантип үй алса болот экенин бизге бүгүн ачып бериңиз, үйүңүздү тааныштырганча. Үйдү тааныштырайын, андан кийин айтып берейин, бардыгын. Келиңиздер. Кош келиңиздер. Бул үйгө көчүп келелекпиз. Жана мен телефон чалганда азырынча көчүп келе элекпиз деп айттыңыз. Алган боюнча көчүп келелекпиз. Кудай мурса эми көчүп келели деп атабыз. Бирок кошуналар менен таанышып кетипсиздер. Кошуналар менен таанышып, биринчи үйдү алып келгенде эле ошол үйдүн мурдагы ээси келип бизди кошуналар менен тааныштырды. Анан кошуналар менен чогуу отуруп үйдө бата кылып, чай ичип, таанышып, андан кийин ошол боюнча келелекпиз. Эми көчүп келген атабыз, Кудай буйрса. Шүрүңүз анда таанышабыз. Келиңиздер. Мынакей ушул үй Кирип келгенде үй негизинен аябай мындай жакшы курулган экен. Мындай үй бүлө үчүн жашаганга аябай ыңгайлуу кылып, жакшы жасалган менен салынган экен. Биринчи эле бул жактан баштайлыбы, ооба. Бул жактан баштап эмессек болот. Бул жакта кийим илген шкафтары менен мынакей. Мынакей кийим илген атайын шкафтары. Билинбейт экен, шкаф бар экени. Кийим койгондо бул жакка коюлганда билинбейт, карабайсызбы? Дубал менен тең эле. Ооба. Анан мебелдер да, мына эшиктер да аябай сапаттуу. Бул жак болсо киргенде мындай жуунучу жагы. ваннасы. Келиңиздер. Андан кийин бул жакка кирсеңиздер болот. Бул жакта атайын кухняга кирген жагы бар. Ашкананы сизди келгенче эле ушундай баары жазалып, бүт баары буюму менен үйдүн баардыгын эч нерсе алып келе элек. Палас төшөктөрүн баардыгы, ошол килемдери дагы, столдор да бүт мебелдер менен. Ошол боюнча алып. Сиз өзүңүздүн кийимдериңизди алып эле көчүп келишиңиз керек экен да. Кийимдерди алып келип, бир жумада жашап кеттим. Кийимдерин алып келип, кыздарым менен, үй бүлө менен келип, ушул жерде бир жума жашап, анан кайра кеттик. Калган буюм-тайым бар үйдүн мурдагы ээсинен калган. Ооба, ошондой. Келиңиздер. Бул жакты көрсөңүздөр болот. Бул жер? Бул жак жана биз кирген жак, мынакей. Кайда эшикке чыгып кете турган жак экен. Бул жак эшикке чыгып кеткен жак. Ооба. Холл деп коет го, орусча. Холл деп коет. Бул жакка келип, ушо отуруп, баягы жумуштан чачап келгенде диванга отуруп, телевизор көрүп, жакшы. Серептүүнү көрүп туруңуз. Ооба. Бул жакта намазканасы бар. Намазканасына көрүп койсоңуздар болот. Сонун. Бул жерде намаз окуйбуз. Мен негизи үйдө өзүнчө бир намазканасы бар үйдү биринчи жолу көрүп атам. Үйдүн ичинде намазканасы бар, өзүнчө намазканасы барды. Анан бул жагы конок бөлмө. Конок бөлмөсү. Сонун экен. Бул жакта ошо атайын келген конокторду баягы кошуналар менен ушул жерде отуруп чай ичип, бата кылып, кырктай киши таанышып батат экен, Ооба. Ушул жерде отуруп эметтик. Сонун. Бул жак ошол мейманканабыз. Андан кийин бул жакты көрсөңүздөр болот. Бул жак биздин баягы балдардын бөлмөсү. Сонун экен. Бул мебелдер да ошол. Бул үйгө жашаган келет экен, сонун экен. Бул жак өзүнчө дагы бир уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөсү. Бул жакта дагы бир спальня бар, бул жакта мындай уктоочу бөлмөсү. Дагы бир уктоочу бөлмө. Ооба. Дүйнөнүн карап отуруп уктайсыздар. Сонун. Дүйнөнүн картасы коюлган. Кыргызстан. Үй бүт бардык жагы камералар коюлган. Коопсуздук жагы аябай жакшы каралган. Акылдуу үй турбайбы? Акылдуу үй. Акылдуу үй. Андан кийин бул жагы экинчи кабаттагы санузел. Санузел. Экинчи кабатта өзүнчө дагы бир санузел бар. Жакта өзүнчө кабинасы бар. Сонун экен. Жуучу бөлмөсү. Эми
ушундай үйдү кантип Айыл банктан алып алса болот экен. Азыр үй жоктор көп, үй алгысы келгендер, мен деле алардын катарындамын, үй алгым келип жүргөндөрдүн. Дал ушундай сиздикиндей үйдү мен Айыл банктан кантип алат экен? Негизинен үй алыш, турак жай куруш бул бардыгыбыздын эле самаган нерсебиз да. Анан көпчүлүк баягы өзгөчө жаш үй бүлөлөр үй алууда аябай кыйналышат. Баягындай салттуу ислам принциптери менен, мисалы үчүн кредит менен алсаң, бул аябай эле оорчулукка туруп калышы мүмкүн. Анын өзүнчө баягындай түйшүктөрү бар, проблемалары бар дегендей. Бирок мен жаш үй бүлөлөргө ошол жолуккан тааныштарыма дагы айтып жүрөм дайыма. Ислам принциптери менен каржылоо системасы биздин Кыргызстанда көптөгөн банктарда келген. Алардын ичинен биздин мамлекеттик Айыл банкында дагы ошол атайын ислам терезеси ачылган. Ошол ислам терезесине барсаңыздар, ал жерде бир канча мындай үй сатып алганга же болбосо башка бир эмеректерди сатып алганга башка мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып үй алса болот. Мисалы үчүн үйдү кантип алабыз? Үйдү Айыл банкында ислам терезесинде мурабаха деген атайын мындай принцип бар. Ислам шариятына негизделген принцип. Мисалы үчүн сиз салттуу кредиттик система менен сиз үй сатып ала турган болсоңуз, Катардагы эле банктан. мунун сиз жылдык баягы үстөк пайызыны төлөөдө аябай кыйынчылык туулат. Бирок ислам принциптери менен мурабаха жол менен алына турган болсо, бул мындай. Мисалы үчүн сиз үйдү сатып алганда Айыл банк сизге сизден ушул үйдү мен сатып алган жатам деп Айыл банкка кайрылсаңыз, Айыл банкта мурабаха жол менен Айыл банк биринчи үйдү сизден сатып алат. Сатып алып туруп, андан кийин банк үстүнө пайдасыны кошуп туруп, узак мөөнөткө 5 жылга же 10 жылга сизге баягы акчасыны бөлүштүрүп берет. Сиз жылдык кредит төлөбөйсүз ал жерде. Сиз болгону ошол үстүнө кошулган пайданын, банктын пайдасыны 10 жылга бөлүп туруп, сиз ай сайын төлөй берсеңиз болот. Бул ушундай жеңил жагы бар да. Сейитбек беке, ошондо мен азыр үй алып, мен чындап үй алып турган адаммын. Чындап үй алышым керек болсо, Айыл банкына барам. Айыл банкына барып туруп, өзүм Бишкектен каалаган жерден үйдү тандап алам. Кайсы районду каалайм? Кайсы райондон кааласам, өзүм каалаган райондон, өзүм каалаган көчөдөн үйдү тандайм да. Мен ушул үйдү алган жатам да, Айыл банктын адистерин айтам. Айыл банктын адистери мага ошол үйдү Айыл банк өзү сатып алып туруп, мага жылдык мен каалаган жылга бөлүп берип коет. Мен бөлүп төлөй берем. Айыл банктын дагы бир эмеси, мисалы үчүн сиз үйдү могул үйдү алышың керек деп эч бир үйдү таңуулабайт. Сиз айткандай өзүм каалаган үйдү, каалаган шаардагы үйдү таап, өзүңүзгө жаккан, көңүлүңүзгө жаккан, эң жакшы ушул сыяктуу үйдү тандап аласыз дагы. Анан банкка барсаңыз, банк барып сурайт, сизден канчага алып атасыз бул үйдү деп сурайт. Ушунчага алып атам десең, банк айтат: мен бул үйдү мынчага биз албайбыз. Сиз дагы мынчага алганыңыз туура эмес. Муну мынчага бага алышыңыз керек эле деп айтпайт. Баалап берет. Жок, баалап бербейт. Башка айтканда, сиздин сатып алган үйүңүзгө эч качан баасына кийгилишпейт банк. Сиз канча өзүңүз барып туруп соодалашасыз үйдү сатып алгандачы. Мисалы үчүн бул үйдү биз $240,000 алдык. Банкка бардык, сиз эмне үчүн $240,000 алдык деп менден сураган жок. Сиз канчага алдыңыз? Мен $240,000. Жакшы экен деп туруп эле ошол боюнча келдим. Мисалы үчүн мен үйдүн ээси менен өзүм соодалашып, өзүм анын баасын арзандатып, андан кийин ошол баа менен банкка барсам, банк биздин соодабызга эч качан аралашпастан ошол баада эле эсептеп беришет да. Мынча сонун. Ошондой. Мурабаха деген эми бул мен дагы бир өзгөчөлүгүн айта кетейин. Мурабаха дегенде биз көбүнчө бүгүнкү күндө биздин коомчулукка жаңы кирип аткан түшүнүк бул. Баягы ислам каржылоосу дагы биздин Кыргызстанга, биздин банктарга эми жаңы кирип аткан мезгил да. Көпчүлүк элдер түшүнбөйт. Кээ бир мусулман болуп туруп деле, кээ бир мусулман бир туугандарыбыз деле, бул мурабаха деген бул арам дегенге чейин барып атышат. Жок, андай эмес. Бул деген баягы шарият эрежелерине негизделген, бул адал исламдын мындай банктардын адал жол менен каржылоо жолу булчу. Ошон үчүн ушуну туура эмес түшүнүп албашыбыз керек. Биз
мусулман болгондон кийин мусулманча жашагыбыз келет. Үй алсак деле, азык түлүк алсак деле, же болбосо бир машина алсак деле, мен машинамды дагы эме менен алгам. Айыл банк аркылуу. Мурабака жол менен алгам. Башка айтканда, жашообуздагы баардык муктаждыктарды көбүнчө акча маселеси менен чечебиз го. Эгерде ошондой акча маселеси менен чечүү муктаждыгы пайда болгон мезгилде биз мүмкүн болушунча ошол жагынан адал жолду дагы тандап алганга аракет кылышыбыз керек. Мына биздин Кыргызстандагы банктарда ошол адал жолду тандап, ошол адал жол менен тиричилик кылгыла, адал жол менен жашагыла деген маселени уже банктардан колго алып атышат. Биз ошол мүмкүнчүлүктү биз дагы баягы мусулман катарында колдонушубуз керек деп ойлойм да. Сонун мүмкүнчүлүк экен. Азыр мен баягы банктын кызматкери болбогондуктан, мурабака боюнча банктын дагы мындай мен айта албаган, ал жактагы адистер өздөрү түшүндүрүп бере турган аябай жакшы ыңгайлуу шарттар бар. Алар өздөрү дагы айтып беришет. Алардан барып сурай турган болсо. Мисалы, сизге эмне дешти банктагылар барганда? Барганда сиз кайсы жерде иштейсиз деди? Сурайт, Ооба. Мен өзүмдүн атайын фирмам бар, басма үйү. Дарак деген басма үйүм бар. Ооба, билебиз. Ошол Дарак деген басма үйүндө иштеймин десем, анда сиз өзүңүздүн атыңыздан эмес, фирмаңыздын атыңыздан алганыңыз дагы жакшы болот дешти. Эгерде сиз бир жерде өзүңүздүн фирмаңыз жок, жеке бир жерде иштей турган болсоңуз, анда ошол иштеген жериңизден сизге жанагындай соцфонд немесini чыгарып бериш керек. Сейтбек аке, сиз мага банктын өкүлүндөй эле сонун түшүндүрүп берип атасыз. Көрүп турган көрүүчүлөр деле эгерде мурабака жолу аркылуу үй алгыңыздар келсе, банктын өзүнө барып, кененирээк сонун кылып түшүнүп алсаңыздар болот экен да. Азыр сиздин түшүндүргөнүңүз деле мага кенен жетти. Рахмат. Анан үйүңүздүн сыртын дагы көрсөк болобу, Аябай кызыгып калдым. Азыр ичин көргөндөн кийин эми сырты кандай болду экен деп. Үйдүн сыртынан Короону, көрсөк болобу, жүрүңүз. Жүрүңүздөр. Үйдү алыш үчүн алгачкы төлөм төлөш керек экенби же кандай? Сиз кантип алдыңыз? Мен негизи баштапкы төлөмдү төлөсө, мурабакадачы, анда банктан аябай мындай жеңилдик болот экен. Бул эмеси үйдүн баасы дагы арзандайт, анан кийин төлөм дагы аябай арзандайт. Айлык төлөм азаят. Айлык төлөм дагы аябай азаят. Ошон үчүн мүмкүн болушунча баштапкы төлөмдү төлөсө жакшы болот да. Сон экен. Ошол үй алганда, биз үй алганда деле тууган уруктар жардам беришти, тааныштар жардам беришти дегендей. Жакшы. Ооба, үйгө бул жактан да кирсе болот. Газ менен дагы жылыйт. От менен да жылыйт. Андан кийин көмүр менен дагы жылытса болот. Бул жакта трансформатор бар. Андан кийин бул жак мону системаны көрдүңүздөр да? Бул үйдүн мындай теплый пол деп коет го. Теплый пол менен жылыйт. Бул жак биздин очокканабыз. Очокканасы. Бул чындап эле коноктосо турган үй экен. Коноктосо турган. Бул жак шашлык жасап. Бул жака шашлык жасаса болот мына. Бул жак болсо жанагындай эт, тиги буларды сактай турган склад. Эми куда суда тоскондо туугандарыңыз бар, сиздин үйүңүзгө эле барайлычы дейт го. Куда сен үйгө барып тосолу деп. Кудай буйрса бул жакта тойлорду өткөрөбүз, жакшылыктарды Кудай буйрса ошол жерден тууган урук менен, дос жарлар менен чогуу өткөрөбүз деп ушинтип ойлонуп атабыз Кудай буйрса. Жакшы. 3 кызым бар деп калбатсызбы? 3 кызыңыздын жакшылыктарын гана ушул үйдө көрө бериңиз. Рахмат сизге, чоң рахмат. Рахмат, сизге дагы рахмат. Бүгүн бизге сонун кылып мурабака жолу менен Айыл банктан кантип үй алса болот экенин түшүндүрүп бердиңиз. Мен дагы кенен түшүнүп алдым. Журналист болуп деле бул маалыматты эмнегедир буга чейин билген эмес экенмин. Анан ошол Айыл банкка баргыла дегендин дагы себеби ошол. Айыл банкта Айыл банктын кызматкерлери аябай сылык, аябай жакшы кабыл алышат. Сиздерге баардык майда чүйдөсүнөн бери түшүндүрүп беришет аларчы. Андан сырткары мамлекеттик банк да. Мамлекеттик банк болгондуктан башка банктардагы ислам терезелерине караганда бир топ мындай жеңилдик жактары бар. Аны дагы ачык эле айтып коюшубуз керек. Ошон үчүн
бардыңыздар ошол Айыл банкка барып ушул сыяктуу жакшынакай үйлөрдү мурабака жол менен алышты баарыңыздарга Кудай таала насип кылсын. Сиз Айыл банкта иштей турган адам экенсиз да. Айыл банктын кызматкерлери сизге мындай жанагындай премия бериш керек. Премия бериш керек. Түшүндүргөнүңүз Ошону баары айтып коюңузчу. Рахмат буюрса. Рахмат сиздерге. Үйүңүз акчылтуу үй болсун. Сонун кылып түшүндүрүп бердиңиз. Мен үй алып калганда сизге сүйүнчүлөйм. Айыл банктан үй алдым деп. Сөзсүз мен куттуктап келейин анда сизге. Рахмат чоң. Мына бул дагы кыял. Рахмат. Кыялданышыбыз керек. Сиз үй алсаңыз, мен келип куттуктап келсем деп кыялданып атпайсызбы? Чоң рахмат. Сөзсүз бул нерсе жашоодо болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мен бардык үйү жок адамдарга, үйлүү болгусу келип аткан адамдарга дал ушундай үйдү айтам, кыялдаңыздар, ушундай кыялыңыздар үйгө жетиңиздер. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта калыңыздар.